Муну рекет болуп жүргөн бир жигит айтып берип жатат. Физически күчтүүбүз дейт. Досторубуз баары спорт менен машыгат. Алдыбызда бирден машина, кыз сүйдүк, жүрдүк, ойнодук, күлдүк, эч кандай проблемабыз жок дейт. Отурабыз, отурганда эки сөздүн бирөө зынакорлук жөнүндө болчу дейт. О, сен эмне дейсиң? Мен анттим, мен минттим. Бүгүн бир окуучу кыздын башын айландырып кеттим. Акеси ал жерден билбей калды. Үйүнө отуруп башын айландырып салдым. Мен бир күндө 3 кызга барып келдим деген сыяктуу ооз көптөргөн сөздөр айтылат дейт. Астагфирулла. Ана мен да мактандым дейт. Андай кылдым, мындай кылдым. Менен жүргөн кыздар сенден өткөн зор жигит жок деп мага мактоо айтышат дейт. Ана менин эң жакын досум ошол жерде отурат эле дейт. Ал дагы айта баштады дейт. Мен силерге окшош эмесмин. Күндө ар кызга бара бере турган мен бир кыз менен сүйлөшөмүн. Сени сүйөм, күйөм, сени алам, сага үйлөнөм деп бир ай башын айландырып жүрөм дагы, максатыма жеткен күнү таштап кетип, эртеси дагы бир кызды таап, аны дагы ошентип, силерге караганда мен кызды таза пайдаланам дейт. Астагфирулла. Ушинтип айтат дейт. Азыр мен ушундай бир кызды пайдаланып жүрөм. Ал бечара келин күйөөдөн ажырашкан экен, бир баласы бар экен, кашы көзү кара, өзү кара тору мындай, тигиндей, аты мындай экен деп айтып атты. Жакшылап угуп отурсам дейт, менин бир тууган карындашымды айтып жатат дейт. Рекет айтат. Экөөбүз бирге жүргөн дос жигит дейт. Менин бир тууган карындашымды айтып жатат. Аны эч ким билген жок, бирок мен билип койдум дейт. Тигиндей, мындай баланчанчы микрорайондо турат. Бүгүн да көп кызыктуу көрдүк. Ана мас болуп калды бечара келин дейт. Мен азыр ушул жактан келе жатам. Жеңилдеп бугумду чыгарып, анын үйүнө алып барып таштадым дейт. Ал мени сүйөт деп ойлоп атат, бирок мен аны башка жолдо пайдаланып атканымды билбейт да дейт. Ошон үчүн ал менин дагы далай кызыгымды көрө берет дейт. Бүгүн дагы жыргадык жатып. Бүгүн дагы жыргадык дейт. Ошон үчүн үйүнө алып барып таштадым азыр дейт. Анын аты мынандай деп атын айтып, сен дагы билесиң го, бир жол барган элең го деп мага тийише баштады. Ошондон мен тааныбайт экенмин, кечиргиле жигиттер деп ал жерден чыгууга шаштым дейт. Рекет айтат. Мен ден соолугум жакшы эмес, мен үйүмө кетейин деп кетип калдым дейт. Ошол жерде өлгүм келди дейт. Ага мен бир сөз айтайын десем, мен дагы мактангам дейт. Мен менен жүргөн кыз ал дагы бирөөнүн карындашы чыгар. Анан ачуу менен карындашынын үйүнө барсам, чын эле карындашым мас болуп жатат дейт. Мас кылып алып барып койгон дейт. Ачуу ушунчалык башыма чыкты, шайтан миң түркүн ойлор салды дейт. Ушундай ар кимдин астында жатып жүргөн, болгондо дагы менин досумдун алдында жатып жүргөн карындашымдын бар болгондон аны өлтүргөнүм жакшы деп ойлодум дейт. Анан өлтүрөйүн деп чечтим. Бирок кантип? Уруп өлтүрөйүн десем, милиция билип калат. Буу өлтүрөйүн десем, дагы билип коет. Анан ара ойлонуп, бери ойлонуп, ой таптым дейт. Аны мага шайтан таап берди дейт. Астагфирулла. Газдын баарын ачтым дейт. Эшик терезенин баарын жаап, жыт чыкпай турган кылып, газды ачып салдым дейт. Эртең өсө бечара мас болуп келип газды ачып коюп уктап калып, газга бул өлүп калыптыр десин дедим дейт. Анан ошентип мына сага деп газдын баарын ачтым да эшикти жаап чыгып кеттим дейт. Бирок баары бир кыйын экен. Бир бооруна кыянаттык кылыш кыйын экен. Бир карынга баткандан кийин бир дүйнөгө да баткын келет экен. Лестницадан түшүп кетип баратып, бутун тартпай, эшикке чыкпай кайра чуркап чыктым. Кирип барып газды өчүрүп, эшик терезенин баарын ачып, карындашымды кучактап алып, неге мындай кылдым? Мунун күнөөсү эмне? Бул менин карындашым го. Мунун дагы бул дүйнөдө жашаган акысы бар го деп ыйладым дейт. Ошондо ойлоп көрсөм, Аллах Таала мага танбих берген экен. Зынакорлук жасабагын, эй банда деп танбих берген экен. Ошондо ички дүйнөм, туйгуларым ушунчалык катуу ачылып кетип, өмүрүмдө биринчи жолу мечитке бардым дейт тиги Рекет. Кирип келип карасам, мечитте адамдар отурган экен. Ошолор кошулуп биринчи ирет намаз окудум дейт. Бул зынакорлук деген жаман нерсе, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Бир киши келип мага айтты: "Аллахтын элчиси, мага зынакорлукка уруксат бериңизчи." Сахабалар: астагфирулла, эмнени айтып атасың" деп чочуп кетишти. Пайгамбар тиги жигитке жакын кел деп айтты. Тиги жигит жакын келди. Анан пайгамбарыбыз айтты: "Сен зынакорлукту каалайсыңбы?" "Ооба." "Ошол зынакорлукту сен карындашыңа каалайсыңбы?" деди. Деди, ал жок деди. "Энеңе каалайсыңбы?" "Жок." "Эжеңе каалайсыңбы?" "Жок." "Жакындарыңа каалайсыңбы?" "Жок." "Жок, жок." "Казаликен нас." Адамдар да ошону каалабайт. "Мен зынакорлукту жек көрдүм" деп айтты тиги жигит. Анан пайгамбарыбыз ал жигиттин жүрөгүнө колун коюп: "Аллах мунун жүрөгүн тазалачы, мунун күнөөсүн кечирчи" деди. Ошондон кийин ал инсан зинакорлукту жек көрүп калды. Зинакорлук өтө жаман нерсе, урматтуу бирадарлар. Калган эле бир топ жигит жыйылып,
Акырында кетти әңгеме суюлуп, чыкты бирөө мактанып өз күнөөсүн, аялдар менен жасап жүргөн зинасын. Аял деген тойгулуу калк билсеңиз, кан жүгүрөт бетине салып күлсөңүз, айта берсең кулагына жомокту, өзү сага чечип берет көйнөгүн. Ошол аял ал сыяктуу бузуктун, көрүп жүрөт далай эрдин кызыгын. Ошол кезде сөздү бузуп бир жигит, ачуу менен күнөөкөргө жүз буруп, чектен чыкты сөзүң тим. Айтчы мага, аял деген өзү ким? Аял деген дал өзүңдөй адам, аял деген алделеген апаң, аял деген намысың менен арың, аял деген сүйдүм деген койнуңдагы жарың, аял деген койнуңдагы жарың, бешиңде жатса бөпөлөгөн, тай басса жетелеген, аял деген кызың го эркелеген, аял деген кызың го аке деген, аял деген кызың го байке деген, аял деген карындашың ага деген, бир өзүңдөй коргонуп пана көргөн, аял деген эжең го жаныңдагы, сен кубансаң кубанар алты жаны. Ошол күнөөңдү жакындарыңа каалайт белең, каалар белең энеңдин кор болгонун, зынакорго кызыңдын кул болгонун. Каалайсыңбы астында өгүздөрдүн, карындаш менен эжеңдин эзилгенин, каалабасаң өзүңө бул иштерди, башкага да ал ишти кылмыш дегин. Аял деген негизи уяттуу жан болот. Уятын чечүү үчүн анын алгач кийимин чечүү керек болот. Бул шайтандын колунан келет. Эгер биздин аялдар билгиси келсе, бул аял үчүн жол салуу парз. Жол салган бир кызды көрсөңүздөр кубанып дуа кылыңыздар ага. Алладан тилеңиздер. Эгер жол салган бир кыздын акесин кейип жаткан көрсөңүздөр ага түшүндүрүңүздөр. Кызыңыз, карындашыңыз адам болуп жатат. Аллахтын айтканын издеп атат деп. Азыр жүрөт көчөдө көп кыздар. Эңкеси турсасы көрүнөт. Эчим кейген жок буга. Эми көчөдө оронгон, узун көйнөк кийген, жол салган кызды көрсөңүздөр, Аллах ага эки дүйнө бактылуулукту берсин деп дуа кылыңыздар. Жана аялдарыбызга, кыздарыбызга этият бололу, урматтуу бирадарлар. Аларга үйрөтөлү, түшүндүрөлү баштарына жол салууну. Себеби аларга бул нерсе парз. Куранда бул жөнүндө аят бар. Пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн аялын өтө катуу кызганган. Бир күнү Абдулла ибн Умму Мактум деген сахаба көз согур азанчынын үйүнө келе жатты. Ал келе жаткан кезде пайгамбарга жолук туурасында аят түшкөн кез эле. Ошондо аялдарына пайгамбарыбыз айтты: "Парданын артына өткүлө, бөлөк тургула" деди. Аял менен эркек бөлөк болсун дейт шариатта. Ошондо аялдардын бирөөсү: Аллахтын элчиси, келе жаткан сахабанын көзү сокур го, неге биз качабыз" дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Силердин көзүңөр сокур эмес го" дейт. Ошон үчүн бул нерседен өтө этият болушубуз керек. Аял затын коргообуз керек. Биз бүгүн мактап жаткан Европада аялдар ушунчалык кор болуп кетти. Аял заты Аллахтын аманат катары эмес, балким товар катары бааланып калды. Европада аял заты көңүл ачуунун же дене рахаттарына батуунун бир элементи катары каралып калды. Ошон үчүн Европада жаш жубайлардын 70%га жакын ажырашып жатат. Эмне себептен? Үй бүлөдө дин жок, бактылуулук жок. Бактылуулукту кайдан табышты билбей, балким өзүмдү өлтүрсөм наркы дүйнөдө тынч жатармын деп бийик кабат үйлөрдөн өзүн таштамай, же поезд, автомашинанын алдына өзүн таштамай, же өзүн өзү асып алгандар көбөйүп жатат. Тең укуктуу болобуз деп эркектер кылган ишти биз эмне кыла албайбыз деп тамеки, арак, наркотик колдонушуп өз келечегине балта чабууда. Ал эми бала төрөө Европада жылдан жылга азаюуда. Бул Европадагы бүгүнкү абал. Тилекке каршы мындай көрүнүштөр биздин өлкөдө да кулаш жаюуда. Ушундай эркектер бар экен, астагфирулла, өз аялын айлап эс алууга, командировкага бейтааныш эркектер менен жөнөтүп жиберет экен. Эмнеге десең, тең укуктуу да дейт. Бул дайыстык эмеспи? Дайыстар бешикке кирбейт деп айтылат динде. Дин душмандар айтат экен: эгер мусулмандар жашаган өлкөнү басып алганга келсе, мунун эң эле жөнөкөй жолу бар. Ал эгер ошол мамлекетте жашаган эркектер өз аялдарын коргобой, ачык-чачык көчөдө жүргүзсө, демек ал мамлекет силердики деген экен. Себеби өз аялын коргогондукту билбеген эркек мамлекетин да коргой албайт. Эгер ошол мамлекетте жашаган аялдар баары жолукчан денесин жаап жүрсө, демек ал мамлекет күчтүү болот деген. Анткени аялын ошончолук коргоган эркек мамлекетин да ушундай коройт. Медина шаарына барсаңыз, ал жакта аялдар эркектерден бөлөк отурат, бөлөк жүрөт. Бирөөнүн үйүнө кирген кезде дароо эле кирип кетпейсиң. Токтоп тур, азыр аялдарым бар, башка жака өтсүн алар, анан киресиң дейт. Себеби аларда аял өтө катуу кызганат. Бизде тескерисинче. Аялыбызды кукла кылып жасап, элдин көзүнө көрсөтүп коебуз. Оңунан кара, солунан кара, жамбашын кара, төшүн кара, фигурасын кара, анан дагы сага бербейм, бул меники деп коет. Эгер ошол жүргөнүн бир үйлөнгөн эркек көрсө, өзүнүн аялы менен жаткан кезде сенин аялыңды көз алдына элестетип жатат да. Бул нерсеге шайтан жол ачып берет. Тилекке каршы биз азыркы күндө ачуу чындыкка күбө болуп келүүдөбүз.
Энелик кызмат эң биринчи милдет болгон аялзаты кандай күндө экенин баарыбыз көрүп билүүдөбүз.